Барыбыз кымбат баалуу заңгыраган үйдө жашагыбыз келет, бирок элестетиңиз, эгер сизде акчаңыз чексиз болсо, колуңузда чексиз бийлик да болсо, анда сиз кандай үйдө жашамаксыз? Бүгүн биз дүйнөдөгү эң бай мамлекет башчылары кандай үйдө жашайт деген суроого жооп издейбиз. АКШнын президенти Дональд Трамптын алтын пентхаусунан баштап Таиланд падышасынын таң калыштуу хан сарайына чейин айтып беребиз. Чыныгы бай президенттердин жашоосу жана алар бизден жашырган сырлары баарына эле кызык болсо керек. Анда чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Анткени биздин тизменин башындагы адамдын байлыгы сизди чындап таң калтырат. Биринчи эле биз түрк дүйнөсүнүн лидери болгон Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган тууралуу кеп кылалы. Анын байлыгы бүгүнкү күндө $500 миллион, кыргыз сомго 40 миллиарддан ашуун акча болот. Бул инсан Түркиядагы эң белгилүү Ак сарай деп аталган резиденцияда жашайт. Түркия президенти жашаган бул үй АКШнын Ак үйүнө караганда 30 эсе чоң жана Орусиядагы Кремлдин аяндына караганда да чоң. Ак сарайдын ичинде 1000ден ашуун бөлмө бар жана Түркия бийлиги бул резиденцияны куруу үчүн $615 миллион акча сарптаган. Бул өтө чоң суммадагы акча. Түрк президентинин жалпы байлыгы да бир үйгө кеткен чыгымга караганда азыраак. Албетте Эрдоганды кымбат үйдө жашайт деп ысындагандар да көп. Бирок Эрдогандын жообу жөнөкөй. Ал бул резиденция менин жеке үйүм эмес, бул мамлекеттики. Мамлекет башчысы аброй үчүн да ушундай үйдө жашашы керек деп келет. Эми АКШнын президенти Дональд Трамп тууралуу кеп кылалы. Бул инсандын байлыгы $6 миллиард түзөт, сомго 500 миллиард сомдон ашуун акча. Бул акчаны иштетип бүтүү да кыйын. Бул чындыгында өтө чоң байлык. Кызыктуу факт, Трамп мындай чоң акчаны мамлекет кызматтарында иштеп жүрүп тапкан жок. Ал президенттик айлыктан толук баш тарткан. Жылына $400 миң айлыктан ал 2 жолу президент болсо да, 2 жолу тең баш тартып, өлкөм үчүн акысыз кызмат кылам деген. Эрдоган сыяктуу өзү жашаган үйдү мамлекет акчасына салган эмес. Трамп бизнесмен, анда ансыз да акчасы толтура. Мамлекеттин $400 миң ал үчүн кичинекей эле акча. Трамп көп кабаттуу үйлөрдөн баштап мейманканага, гольф клубтарга чейин ээлик кылат. Анын атына тиешелүү бизнестердин саны 100дөн ашат. Трамп деген ат менен кийимдер, атырлар, жада калса арактардан бери чыгарылат. Бирок темадан алыстабайлы, дал ушундай инсан бүгүнкү күндө кандай үйдө жашап келет? Трампта чындыгында кымбат баалуу үйлөр бар. Флорида штатындагы Палм-Бич шаарындагы Трамптын Мар-а-Лаго аттуу үйүнө токтололу. Бул хан сарайдын 126 бөлмөсү бар. Жалпы үйдүн аянты 5800 метр квадрат. Мисалы, 10 үй 100 квадрат болсо, Трамптын бул хан сарай мындай үйдөн 58 эсе чоң жана бул үйдүн баасы $350 миллион бааланат. Бирок Трамп бизнесмен, ал бул үйдү 1985-жылы болгону $10 миллион сатып алган. Эми Трамптын Нью-Йорк шаарынын так ортосундагы алтындан жасалган батирине да токтолуп кетели. Трамп Тауэр деп аталган көп кабаттуу имараттын эң башында 3 кабаттуу Трамптын пентхаусу бар. Бул батир таза 24 караттуу алтындан жасалган. Жада калса, бул үйдүн эшиктин кармагычтарына чейин алтындан. Мындан сырткары Трамптын түз үйүнүн ичине чейин кире турган жеке лифти дагы бар. Аны Трамптын үй бүлөсүнөн башка эч ким колдоно албайт. Демек, ал башкалар сыяктуу көп кабаттуу үйдө жашаса да, кошуналары менен бирге лифт күтүп олтурбайт. Бүгүнкү күндө Трамптын бул пентхаусу $100 миллион бааланат. Сомго 8 миллиард 700 миллион акча болот. Бирок ошого карабастан Трамп азыр президент болгондугу үчүн бул үйлөрүндө жашабайт. Ал ак үйдө жашап келет. Рейстерден чыгуу татаал процесс эмес. Урматтуу мекендештер, рейстерден чыгуу татаал процесс эмес. Орусия Федерациясынын аймагында миграциялык мыйзам бузуулардан улам көзөмөлдөөчү рейстерге түшүп калган кыргызстандыктарга укуктук абалын оңдоого акыркы мүмкүнчүлүк берилген. Документтерди тактап толуктап албасаңыздар, чоң айып пул салынып жатат. Андыктан документтерди мыйзам чегинде текшертип жасатып алыңыздар. Бул тизмеге кирип калгандар жумуштан, окуудан, керек болсо банк картасынан ажырап калышы мүмкүн. Рейстерден чыгуу үчүн кадамдар: аймактык миграция бөлүмүнө кайрылып, тизмеге түшүү себебин тактоо, медициналык текшерүүдөн өтүү, эмгек келишимин түзүү, миграциялык карта жана каттоо мөөнөтүн узартуу, кемчиликтери бар документтер үчүн айып пул төлөө. Документтерин мыйзамдаштырбаган жарандар Орусиядан депортацияланат. Толук маалымат алуу үчүн +7 903 121 77 45 WhatsApp номерине кайрылыңыздар.
Эми дүйнөдөгү эң бай ханзада Сауд Арабиясынын иш жүзүндөгү башкаруучусу Мухаммед бен Салман тууралуу кеп кылалы. Анын жеке байлыгы бүгүнкү күндө 25 миллиард доллардан ашат. Трампка караганда бул инсан 4 эсеге бай. Бул кыргыз сомуна которгондо 2 триллион 100 миллиард сомдон ашуун акча болот. Бул инсан Сауд Арабиясынын борбору Эр-Рияттагы эң белгилүү Аль-Ямама резиденцияда жашап келет. Бул сарайдын аянты абдан чоң. Ал 70 футбол талаасына барабар жерди ээлейт. Ханзада жашаган бул сарайдын ичинде Сауд Арабиясынын падышалык соту жана атайын кабыл алуу залдары жайгашкан. Сарайдын курулушуна жана ички жасалгасына канча каражат кеткени тууралуу так маалымат жашыруун. Бирок анын баасы бир нече миллиард долларды түзөрү айтылып келинет. Сарайдын дубалдары жана эмеректери кымбат баалуу мурамырлар жана алтындар менен коздолгон. Мухаммед бен Салманды ашыкча чыгымдары үчүн сындагандар да көп. Бирок ал өзүнүн интервьюларында мен бай адаммын, кедей эмесмин, мен Ганди же Мандела эмесмин, менин жашоом бул менин жеке ишим, бирок мен байлыгымдын бир бөлүгүн кайрымдуулукка да жумшап келем деген жообу бар. Сауд Арабиянын ханзадасы чындыгында байларча жашайт жана аны жашырбайт. Кымбат баалуу хан сарайдан сырткары анын Францияда да баасы 300 миллион долларга бааланган хан сарайы бар. Мындан сырткары ханзаданын таң калыштуу кымбат баалуу буюмдары да бар. Ал Леонардо да Винчинин бир эле сүрөтүнү 450 миллион долларга сатып алган жана да Сирана деп аталган 500 миллион долларлык кемеси да бар. Муну сууда сүзгөн хан сарай деп койсок да болот. Демек Сауд Арабиянын лидеринде байлык да бар жана жашоо образына да миллиондогон миллиарддаган акчалар да сарптап келет. Эми дүйнөдөгү эң бай монархтардын бири Брунейдин султаны Хасан ал-Балкиях тууралуу кеп кылалы. Ал бул өлкөнү 1967-жылдан бери туура 59 жылдан бери башкарып келет. Анын байлыгы бүгүнкү күндө 30 миллиард доллар деп бааланат. Бул кыргыз сомуна которгондо 2 триллион 600 миллиард сомдон ашат. Бул инсан дүйнөдөгү эң чоң турак жай болуп эсептелген Истана Нурул Иман резиденциясында жашайт. Бул сарайдын аянты ушунчалык чоң, ал Ватикан мамлекетинен да ашып түшөт. Сарайдын ичинде 1788 бөлмө, 257 ванна бөлмөсү жана 5 чоң бассейн бар. Ал тургай сарайдын ичинде 1500 адам бата турган султандын жеке мечити да жайгашкан. Бруней бийлиги бул резиденцияны куруу үчүн 1 миллиард 400 миллион доллар акча сарптаган. Сарайдын күмбөздөрү 22 караттык таза алтын менен капталган. Султандын техникага болгон кызыгуусу да өзгөчө. Анын гаражында 7000ден ашуун кымбат баалуу унаа бар. Алардын ичинде 600дөн ашык Rolls-Royce, 450 Ferrari жана 100дөгөн Mercedestер бар. Бул дүйнөдөгү эң чоң жеке унаа коллекциясы болуп саналат. Албетте султанды мындай ачыкча байлык үчүн айыптагандар да бар. Бирок Бруней эли ага нааразы эмес. Анткени өлкөдө салык жок, билим берүү жана медицина толугу менен бекер. Султан өз байлыгын эл менен бөлүшүүнү билет. Ошондуктан ал жарым кылымдан ашык убакыттан бери бийликте турат. Эми дүйнөдөгү расмий түрдө эң бай лидер Таиланддын падышасы Маха Вачиралонгкорн тууралуу кеп кылалы. Ал бийликке 2016-жылы келген. Анын байлыгы бүгүнкү күндө 43 миллиард доллардан ашат. Бул кыргыз сомуна которгондо 3 триллион 700 миллиард сомдон ашык сумманы түзөт. Бул көрсөткүч менен ал Сауд Арабиянын ханзадасында Брунейдин султанында артта калтырат. Бул инсан Бангкоктогу эң белгилүү Гранд Палас деп аталган резиденцияда жашайт. Бул сарайдын жалпы аянты 218 000 чарчы метрди түзөт жана ал жерде падышалык үй бүлө 1782-жылдан бери жашап келет. Сарайдын ичинде ондогон имараттар, падышалык залдар жана Таиланддын эң ыйык саналган Измурут Будда чиркөөсү да жайгашкан. Сарайдын ички жасалгасы алтын жана асыл таштар жана баалуу жыгачтар менен коздолгон. Падышанын байлыгынын негизги бөлүгү Таиланддын эң ири банктарындагы акциялардан жана борбор каладагы эң кымбат жер тилкелеринен турат. Анын жеке карамагында 38 учагы жана вертолеттары бар. Ошондой эле анын эң кымбаттелген алтын, платина менен капталган жеке унаалары бар.
Бирок акыркы жылдары Таиландда падышанын мындай ашыкча байлыгына жана жашоо образына карата элдин нараазычылыгы күчөй баштаган. Өзгөчө жаштар падышанын байлыгы мамлекеттин көзөмөлүндө болушуну талап кылып келишип көчөлөргө митингтерге чейин чыгышат. Бирок Таиландда падышаны сындагандарга мыйзам боюнча тыюу салынган. Ал тургай падышанын аброюна шек келтиргендерге 15 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Биздин видео соңуна чыкты. Сиздерге кайсыл президенттин жашоосу жана үйү көбүрөөк таасир калтырды? Сиздин оюңузча өлкө башчысы ушундай заңыраган сарайларда жашашы керекпи же эл сыяктуу жөнөкөй болушу зарылбы? Пикириңизди комментарийге жазыңыз. Сиздер менен ар дайымкыдай Бек Шаймиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Сизге бат авиабилет керекпи? Анда биздин WhatsApp'ка кайрылыңыз. Биз сизге арзан баада жашуурун комиссиясыз эң мыкты билетти 10 мүнөттө таап беребиз.